көргөндөрдөн болсун эже. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына 15-октябрь 2025 биздин мына калыс эжебиздин бүгүн мына ачкычын тапшырганы келдик. Сделкабыз 24-сентябрда болгон. Мына андан бери бир канча убакыттан кийин, өзү регистрация өткөндөн кийин, продавецтерге полный оплата болгондон кийин 14 күндүн ичинде үйдү бошотуп беришти. Азыр ачкычын тапшырам эжекем. Эжеке да өзүнүн жакшы сөздөрү менен биз менен бөлүшмөкчү. Мен эже куттуктайм. Үйүбүздүн ачкычы. Рахмат. Үйүңүздө жакшылыктар болсун. Рахмат. Эми бизге мындай жакшы отзыв берип кетсеңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына биз бүгүн Кудайдын буйругу менен квартиранын килчин алып атабыз. Бул жерде эми биринчиден Аллахым бизге насип кылган экен ушул квартираны. Самаранын агентствосуны, Самаранын командасыны себепчи кылып. Силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик. Дайыма ушинтип мекендештерге үй алып берип, баягы кыялындагы үйлөрүн алып берип жүрө бергиле. Аллахым баардыгыңардын ишиңер жүрүшсүн. Үй бүлөңөр менен, бала чакаңар менен бактылуу болгула. Эми ошол эже азыр видеодон көрүшүп көп эле айтышат, эми мисалы үйдү кайсыл жактан алды деп, ошо үйдүн адресин, анан айына төлөмүн, канча алдыңыз, канча бөлмөлүү, канча квадрат метр, канча этаж дегендей ушуларды айтып кетсеңиз, подробно. Биз үйдү Балашихадан алдык. Балашихадан двухкомнатный, 2 комнаталуу квартира, 2 бөлмөлүү. Үйдүн баасы 6 миллион 600, 20 жылга болду. Ежемесячный платеж 130 миңден. 130 миңден. Экинчи этажда жайгашкан. Геолокациясы да жакшы. Остановкага 3 минутта. Метро Новогреевага 30 минутта. Балашихада жайгашкан. Балашихада жайгашкан. Анан үй өзү канча этаждуу дом? Бул 5 этажный дом. 5 этажный дом, 5 этаждуу үйдүн 2-чи кабатында. 2-чи кабатында. Үйдүн аянты канча квадрат? Аянты 45 квадрат метр. 45 квадрат метр, стандартный. Эми айтсаңыз, бул жерди ижарага бересизби же өзүңүз жашайсызбы? Бул жерди биз өзүбүз семьябыз менен жашайбыз. Атайын өзүбүзгө деп алдык. Буйруса, балдарым менен өзүбүз жашайбыз. Ошол атайын ушуга ниет кылып алдык. Өзүбүз эле жашайбыз буйруса. Биздин компанияны өзү каяктан көрдүңүз? Эми силердин компанияңарды мен өзүм бир тууган жеңем YouTube'дан көрүп жүргөн экен. Анан 2 жыл алдын мага ушундай Самара Нарматова деген кыргыз паспорт менен үй алып берет экен дегенинен, ал убакта эми бизде мындай стройкабыз бар болчу да Кыргызстанда. Анда үй алабызбы албайбызбы деп эле жүргөмүн. Чыныгы кызыгуу менде майдан башталды. Майдан башталып карасак документтер татаалдашты. Анан биз жашап аткан квартираны тем более сатабыз деди. Ошондон мен сразу эле жолдошума айттым. Дагы 150 миңге снимать эткенден көрө, ошол 150 миңге 100 миңди кошолу, 250 миң менен мына агентствого акча төлөп туруп алалы дедим. Еще бул квартираны биз без первоначальный алып атабыз. Баштапкы төлөмү жок. Ооба, баштапкы төлөмү жок. Анан ошол жеңем айткандан кийин ушинтип жүрүп, насип экен Самаранын видеолорун көрдүм. Подробный баардык видеолорун көрдүм. Болбосо мен мурда сделка дегенди түшүнбөйт элем, одобрение дегенди түшүнбөйт элем. Эми биз башка тармакта жүргөндү түшүнбөйсүң да. Анан сделкабыз болду. 3 августта биз кайрылганбыз.
келип эле сразу процесс башталган. 14 августта одобрение чыккан. Анан мен биринчи 4 квартира көрүп, 4-күнү тандасам, ал болбой калды. Наркы тараптан, короче, болбоптур. Саткан тараптан. Ооба, саткан тараптан. Андан кийин 7 квартира көрдүм, точно. Бул 7-инчиси. 7-инчиси. Получается 11 квартира. квартира. Ооба. Анан бул квартиранын жаккан жери, бул жерде бабушка жашаган экен. Бабушка жашап, мындай карыган, кемпир жашаган, эми карын бар жерде ырысты бар дегендей болуп, эми билбейм, ошентип мага жакты да. Аурасы жакты. Аурасы жакты. Эшиктери өзүнчө, ошолору жакты. Буюрса эми баламды үйлөп ушул жерде тойлор болсун, жакшылыктар болсун, неберелерибиз болсун. Ошол. Анан ушу 11 квартира бөлдүңүз, 11 квартиранын ичинен бирөө да мындай ушундан башкасында жүрөгүңүзгө чыздыбы? Жок. Мен ошол 4-квартира жүрөгүмө тыз деген. Ал биринчиден ал квартира деле ушул Балашихада болчу. Балашихада эле? Балашихадан кирген жерде, Софто. Софто болчу дагы, ал жерде мен сиңдим жашайт эле. Анан сиңдим экөөбүз кошуна болот экенбиз. Аябай ошол квартирага чын жүрөгүмдөн сүйүнсөм, болбой калды. Анан мейли, анда бул бизге жазылбаптыр. Бул эми бизге жазылганын Кудайым башка жерде насип кылып турат дедик дагы. Кайра карай баштадым. Ошол Альфияга да рахмат. Мен Альфияга жиберип аттым. Ал мага сүйлөшүп, саат ушунчага барасыз же деп туруп барып көрүп аттым да. Ошол буюрса Самарага чоң рахмат, силердин командаңарга рахмат. Сделканы Искендер өткөрдү. Мына бүгүн Жаныбек менен Жаркынай өткөрүп атат. Күлүштү бергенде Зульфия менен да байланышып атканмын. Асия дегенди да көргөнмүн. Эми баарыңарды толук тааныбасам да, командаңарды почти таанып эле койдум. Москвада иштегендер ушуларсыңар да. Москвада ушулар. Ошол Самаранда үй бүлөсүнө бакыт каалаймын. Балдарын жакшылыгын көрсүн. Калган командадагы баардыгыңарга жакшылыктарды каалаймын. Аллахым ишиңерге ийгилик берсин. Рахмат айтканыңызга келсин. Ушинтип кардарлар сыйынтып жүрө бергиле. Азыр күлүш алып мындай сезимиңиз жакшы башкача болду. Ой, мен сезим башкача болду. Мен бүгүн өзү выходной алганмын. Эртең мен 7-де уйгонгон боюнча эч уктаган жокмун. Бүгүн күлүч аламын. Саат өтпөй эле саатымды карап, ишу бул жерге жарым саат алдын келдим, күтүп. Ооба. Эми баары бир мындай ощущение болот экен азыр. Мындай өзүм үйүмө кирдим. Неужели биз үй алдык деп. Кудайга шүгүр, альхамдулиллах. Сүйүнүп атам. Жана сделка күнү анча болбойт экен, ооба. Ал жерде баары документтерге кол коюп атып, башымда эмне болгону деле жакшы түшүнбөй. Анда кол коюң дейт экен, кол коюп эле анан түшүнбөдүм. Мына ошо күлүч алганда өзү күлүч алганда ооба. Ушундай башкача болдум. Азыр просто жанымда балдарым жумушта болуп калды, жолдошум Кыргызстанда келе элек. Анан жалгыз келдим. Жакшы, анда эже, куттуктайбыз. Рахмат. Дайым жакшылыктар болсун, ак жол той болсун. Тойго чакырың. Тойго чакырабыз. Буюрса баламды үйлөп калсак ушул жерде чакырабыз. Самара айткандай үйдүн акчасыны төлөп бүткөндөн кийин деле связьда болобуз. Биз Кудайдан ниет кылып эме кылтабыз. Буюрса 3 жылда жаап алабыз депчи. Көптөн акчаны төлөп туруп 3 жылда жаап, дагы анда Москвага жакындаңыздар, Москвадан алыңыздар. Буюрса иншалла. Өзү бир ипотеканы өзү бир төлөп бүткөндөн кийин уже немесин көзүн да билип каласыздарбы? Буюрса. Кече дагы Самаранын баягы кантип жабуу жолдору деген видеосун атайын көрдүм. Мисалы 130 миң төлөө керек деген. 130 миңге 20 миңди кошсоңуз, мына канчага жылып атат. Ошолордун бүт туура төлөө жолдоруну карап, ар бир видеосун ушундай чын мындай көңүл буруп көрөмүн да. Созаемщик дегенди түшүнбөйт элем. Ал эмне экен десем, кийин созаемщик деген ал өзүбүздүн доходубуз жетпесе, бир адамды кошосуз. Керек болот экен. Анан ол өзүмдүн кызым болду созаемщица. Өзүңүз кызыңыз? Өзүм кызым. Жакшы. Адам издебедиңиз жакшы. Жок, адам издеп эч кыйналган жокмун. Баягыда кызым экөөбүз бардык. Көпчүлүк мисалы созаемщик издеп да аябай көп убакыт кетет да, кыйналып калышат. Мен эми мисалы бул дагы Кудайдын буйругу да. Август эле уже алып биз 20-сында көчөбүз деп ушундай пыттырып атканбыз да. 20-сы бүттү. Анан жана үйдүн ээсине 20 сентябрда көчөбүз деп коебуз. 20 сентябрь өттү. Азыр эми 20 октябрга буюрса өзүбүздүн үйгө көчүп келип алабыз. Сиз менен жана договор түзгөндө мен отурганмын го, экөөбүз түзгөнбүз го договор. Ошондо сизге айтканмын го, если процесс баары так туура кетсе 1,5 ай, 1,5 ай дегенсизге. Ооба. Азыр ошондо сентябрь сиздин азыр бул саткан үйүңүз продавецтер да аябай күттүрдү да. Ооба, булар күттүрүп койду. А так
одобрениядан толук мына 2 ай болду да. Одобрениеден Толук экен. 2 ай. 2 ай болду толук. Одобрениядагы мен 3-үндө кайрылганым менен биз жанагы справкаларыбызды бир аз кечигип жөнөткөнүбүз үчүн Ооба. 11-inde 12-синде жөнөттүм. 2 күндө эле уже одобрение чыкты да. 2 күндө чыкты. 2 күндө эле чыкты. Ошол Кудайга шүгүр, ушу кызым мага созоемщица болду. Ал Кыргызстанга кетпей турду. Силерди көчүрүп коюп, анан кийин кетем деп жүрөт буюрса. Жакшы, ушундай мекендештер, эжедей болуп, ушинтип сабырдуу болуп, анча бандай ысык сууна чыдап сабырдуу болсоңуздар, сөзсүз түрдө биз силерге үй алганга баштапкы төлөмү жок дагы жардам көрсөтөбүз. Ошо мекендештер, биздин компанияга кайрылыңыздар, биз ар дайым кызматтабыз. Кайрылгыла, бул Самара Нарматова кыялыңардагы үйлөрдү алып берет. Эч коркпогула. Себеби мындай видеодон көргөндө көп адамдар кызыкпайт экен. Чын жүрөктөн берилип алам дегендечи, Кудайым коркууну кетирип коет экен. Мен деле мурда ипотека десе коркот элек. Анан ушул үйгө жолдошума айтып, семьяма айтып аракет кылгандан менде эч нерсе коркуу болгон жок да. Анан мен полностью туугандарыма одобрение болуп, сделка болуп бүткөндөн кийин айттым да. Ага чейин айтсам мага негатив сөздөр болуп калса мен кичине маанайым түшүп калабы деп чочудум. А так Кудайга шүгүр, негатив эч ким сүйлөгөн жок. Бардыгы колдоду, жакшы кылдыңар. Давно алышыңар керек эле дейт, бирок эми Кудайдын кайсы күн жазган күнү ошол экен. Бирок азыр деле убак сааты дейт го ошо. ооба. Эч болбосо да кеч болсун дегендей. Кеч болсо да болду, Кудайга шүгүр. Баарыңарга ушинтип турак жайлуу болушуңарды тилейбиз. Аллахым ар бир адамга өзүнүн үйүн насип кылсын. Бардыгыбыз ушундай турак жай алабыз деп иштеп жүрөбүз талаалап. Ошол кайрылгыла KGNet Вишмыстка Самара Нарматованын командасы өтө сонун иштейт экен, өздөрүнүн иштерин так алып барат экен, бат алып барат экен. Азыркы күндө мен видеолорун каждый день көрөм, статустарын көрөм. Бир күндө даже 2ден сделкалар өтүп атат. Ушундай адамдар 3 өтөт. ооба, 2ден 3төн мен ушундай көрүп, бул Самараны Кудайым жөнөттү дейм, бул деле себепчи болуп атпайбы? Канча адам сүйүнүп атат. Рахмат, бардыгыңарга рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошол. Сизге да рахмат эже, бизге ишенип кайрылганыңызга. Ишеничиңизди жакшы актадык ошондо. Ооба, ишеничимди актадыңар. Мен мисалы 250 күнгө эч кандай ойлонгон жокмун. Андан кийинки дагы жанагы одобрениянын, страхованиянын акчаларга эч неме кылган жокмун. Главный ушу үйдү алып батыраак кирсек. Бул жерде без первоначальный дегенде өзүң бир тууганың 50 000 берсе, 10-ун да берем десең, 10-ун да сурайт. А бул жерде орус бизге ушу 7 миллионду берип атпайбы? Анан ушунча убактысында төлөйсүн деп досрочный погашение деген эртерээк төксөк өзүбүзгө жакшы экен. Мына 3 жылдын ичинде успеть эткиле дегенде мен ушундай кыттырып атам, жолдошума айттым, 3 жыл ичинде жаап алалы буюрса. Тез жапсак өзүбүз тынчтайбыз. Туура айтасыз. Эртерээк кутулуп алыңыздар анда. Буюрса эртерээк кутулалы, Аллахым жеңил кылсын баардыгыбыздын ишибизди. Ден соолук берсин. Главный ден соолук. Ошо мекендештер видеону толук аягына чейин көрүп, эжени жакшы сөздөр менен комментарийге куттуктап, биздин каналга катталып, лайктарын басып, ошо мекендештер көрүшкөнчө. Рахмат.